Assalamu alaikum, Turar TV'nin görçülörü, barыңыздардын кутман күнүңүздөр менен. Туугандар, Талас областы Манас району Баласары айылына келдим, туугандар. Бул Баласардагы мынакей сырттагы каналдын жээги бул. Бул жак канал сиздер көрүп тургандай. Ушу каналдын эле жээгинде туугандар сарай сатыкка чыгып атат. Общий аянты 30 сот экен. Сарайдын узундугу 40 метрден турат экен. Туугандар, бул жакка келиш үчүн ошол Баласарыдан дөңгө чыкканда ушу каналды жээктеп келе берсеңиздер, Актам бар. Ушу Актамды барыңыздар билесиздер, Баласарынын тургундары. Ушу Актамдан өткөндө эле бир аз жүрсөңүздөр, мына ушул сарайга келесиздер. Азыр эми сарайды эмне бар, эмне жок бул жакта баарын тааныштырып чыгайык сиздер менен. Анан этегинде баазын айтабыз. Мынакей туугандар, каналдын жээгинде эле. Туугандар, ушул сарай мынакей сиздер көрүп тургандай песка блок менен салынган сарай экен. Бул жагы аябай эле узун экен, анан ошо 40 метр деп айтылды. Жаңы дагы сурайбыз тактап. Мына бийик жагы аябай бийик деп салган экен мынакей. Бийик сарай экен. Примерно бул бир 3 метрден ашып калат экен. Азыр алдына барабыз буюрса. Туугандар, буюрса сарайдын алдына келдик. Бул жакта аябай тегиз, сиздер көрүп тургандай, сонун жерде жайгашкан сарай экен. Анан бул жакта кухня, беремекасы бар экен там. Азыр сарайдын ичине биринчи кирип таанышып чыгайык, анан дагы тегерегин бир сыйра көрөбүз. Мынакей көрүп тургандай сарайдын ичи аябай полный тозулган. Бул жагында ичинде дагы өрүгү бар экен. Мынакей баардыгы песка блоктон. Бул жагы коргон экен да. Аз буюрса сарайдын ичине киребиз дагы бул жагына. Сиздер көрүп тургандай аябай эле бийик сарай экен, могу. Бийиктиги ошол бир 4 метрге барат экен мындай эле. Анан бул жакта да фундамент коюп, ушундай песка блок менен дагы толуп коюптур бул жагын. Да көтөрүп койсоңуздар болот экен дагы. Бул жагын өзүнчө навес кылып да жаап койсоңуздар болот. Бул песка блоктор калабы же кетеби бул жакта? Буну алып кетебиз. Булар кетет экен, көрейик андай ичин. Ичи мына сиздер көрүп тургандай прямой эле жок, ачпай элеңиздер, мындай эле сырттан көрүнүп атат. Стойка, эки катар стойка кеткен ортосунан. Анан бир тегиз кенен экен ичи, туугандар. Мында айнектери бар экен, 4 айнек. Бул жакта мына шамалы кирип, желден турат экен. Жакшы, сиздер көрүп тургандай жалаң шифрлар. Үстү анан андай неме экен, соснадан жабылган жыгачтар экен. Бүт анан андай турбалар менен коюлган. Өтө жакшы экен. Узун туразы общий айтып койсоңуз кандай точнозу? Могу сарай 40 метр. Мындай туразы 22 метр. Муну 30, туразы 22. Мынакей ушундай экен сарайдын размери. Анан азыр дагы барып алдынан тамдарды көрсөтүп берейин сиздерге. Общий бул аянты 30 сотик жерге жайгашкан бул сарай. Туугандар, сарайында бул жагында өзүнчө ушундай бир комнатасы бар экен. Бирге азыр ачканда көрөбүз. Ичи кандай экен. Бисмилла, мынакей ачылды. Өтө кенен жер экен да. Кенен турбай бунун ичи. Стяжка кылып койгом. Стяжкада кылып койду, жалаң жем жинап, ушундай нерселер жинап койсоңуздар болот экен кенен. Неге атпагам деди эле бул жерге? Биринчи атпагам деген, анан мен жемкана кылдым. Жемкана кылып койдуңуздар. Өтө жакшы экен. Мынакей. Туугандар, аябай эле сонун экен, бүт. Сарай неге сонун болуп салынып бүттүр да, аккуратный болуп. Эшигим бар ушундай темирден. Сарай менен тааныштык, көрдүк туугандар. Азыр буюрса дагы кичинекей ушул беременканын ишин көрөйүк да. Жашаганга кандай шарты бар экен. Анан бул жакта ток бар, өзүнчө трансформатор койдурган экен. 50 000 сомго. Демек бул жакта ток күчтүү аябай. Ток жагынан проблема жок. Бисмилла деп кирейик. Мынакей. Жашап турганга аябай жакшы экен. Бүт менен кире берейин. 3 комнаталуу экен да. Салкын экен. Полун асты ушундай льонойлин.
Анан мына жумшак неме ташталган экен, фольга ташталган. Жашынакай берме экен бул жак. Үстүнө ушуну гипсокордон болсо керек, э? Мына биягы гипсокордон. Я пластик экен. Печкасы да бар экен бул жакта, жакшы. Кышында жылуу экен. Анан бул тамдын артына да чоң тамга фундамент куюлган, азыр көрсөтүп берем ошону силерге. Үйдү көрдүк, азыр бул жакта дагы чоң тамга деп фундамент куюлган экен. Ушундай колоннага деп арматураларды чыгарып койгон. Размери кандай эле тамдын? Бул фундаменттин 11,5-10 болуп аткан, э? Анан фундаменттин кенендиги туугандар, мына сиздер көрүп аткандай 50 см бар экен, мындай эле. Ушу негизи ушу кене куюлган жакшы да. Сокмо кыластарбы, кладка кыластарбы, ушул. Сарайга да буга да бир тоголук таш салынган жок. Жалаң бетон менен куюлган. Жалаң бетон менен куюлган, таш салынган жок. Таш салынган жок. Арматура ичи. Анакей жакшы экен. Ичинде толтуруп коюптур, туугандар, мына засыпка кылып. Сон болуп калыптыр буюрса. Анан бул акебиз ошо жашылдандыруу деп теги жагына ушундай бактарактар тийип коюптур. Жакшы, мынакей буюрса жакшы. Булар көктөлүп калса жакшынакай көрүнүп калат негизи. Анан анактын баарын ушундай тороп койгон экен. Ошол туугандар сарай менен тааныштык азыр. Бирсе дагы. Нолар нелер? Иштегендер жашаганго дейм, э? Усталар жашаган. Усталар жашаган экен. Ошол туугандар, мынакей сарайды буюрса көрдүк. Сон жерде экен, мынакенен жерде жайгашкан. Базы озо сом менен 4,5 миллион сом суруп атат. Анан кем бар, телефон номерин экранга калтырдым. Ошого байланышып дагы келсеңиздер болот баазын. Но карагайларды көрүп атасыздар да, ушул мынакей сарайдын кожоюну сатып алган бул баарын. Баарын даярдап койгон негизи. Зымдарында, зымдардан закрытый экен да. Анан трансформаторду десятка десизби? Десятка. Ушуну күчтүүбүз да ала. 50 миңге алдыз. Өтө жакшы, ток күчтүү. Мына жакшы эле мына. Поляга бул жак менен чыгып кетесиздер, станга чыгып кетесиздер. Ошол жакшы жерде экен да. Анан жанагы айтып аткан актам бул жакта жакын эле экен экөө ортозу. Ошол туугандар байланышкыла, мекен жайы Талас обласы, Манас району, Баласар айылында.